Кыргыз Республикасынын эл артисти, искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, автордук кыргыз киносунун негиздөөчүлөрүнүн бири, режиссер жана сценарист Геннадий Базаров эскерилди. Жакын саналаштары кесиптештери анын жаркын элесин арнап Куран окушту. Ал 1942 жылы 14 майда Нарындын Атбашыл районунда жарык дүйнөгө келген. Эмгек жолун 1959 жылы Кыргыз фильм киностудиясында баштаган. Эң биринчи эмгеги Саманчынын жолу тасмасын 23 жашында тарткан. Геннадий Базаровдун ысымы кыргызстандыктарга гана эмес, көптөгөн өлкөлөрдүн көрүүчүлөрүнүн сүймөнчүлүгүнө ээ. Геннадий Базаров 2 даражадагы мамлекеттик Манас ордени менен сыйланган. Геннадий Садыровичтин таланттуулугу, кыргыз киносуна кошкон салымы, кыргыз кереметин жараткандардын бири деп билебиз. Адам өмүргө бир келет экен, мен дайыма айтып калам, чыгармачыл адамга бир өмүр жетишпейт экен деп. Геннадий Садыровичтин ушунчалык көп максаттары, тарта турган кинолору тартылбай калды. Бул эми тагдыр. Бирок жакшы жашап, артында кыргыз эли сыймыктангандай тасмаларын, андан сырткары ушу кыргыз телевидениясында передачаларын альтернатива деген сыяктуу калтырып кетти. Демек, бул кишинин өмүрү жөнөкөй өтпөптүр, артында кыргыз эли сыймыктангандай из калтырып кетти.